Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар, кесиптештер, окуучулар жана менин каналыма катталгандар. Бүгүн биз кадимки пышный оладий жасамакчыбыз. Келиңиздер, анда эмесе процесс учурунда мен сиздерге айтып кетмекчимин. Биринчиден биз көмөч казанды мештин үстүнө коюп, жай отко коюп туруп, бир аз өсүмдүк майды куябыз. Андан соң бизге алгачкы иштетүүдөн өткөрүлгөн азыктар керек болот. Биринчиден бул жогорку сорттогу un, экинчи 3,2% кефир, кум шекер, ашкана содасы, алгачкы иштетүүдөн өткөрүлгөн жана чагылган жумуртка жана туз керек болот. Биринчиден кефирди алабыз. Кефирдин өлчөмү 250 мл. Температурасы бөлмө температурасында 20-25 градуста. Кефирге алгач тартылган содабызды кошобуз. Соданын өлчөмү жарым чай кашык. Кошкондон кийин бенчиктин жардамы менен, чалуучу шайманын жардамы менен бир аз чалабыз. Андан соң жумуртканы кетиребиз. Бир жумуртка орто эсеп менен алганда 50 грамм. Жакшылап чалып алабыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, көрдүңөр, көбүк пайда боло баштады. Эми ошондой эле бир аз туз кошобуз. Тузсуз тамактын даамы чыкпайт дейт достор, көрөрмандар. Анда эмесе андан кийинки бизге кум шекерди кошобуз. Дагы бир сыйра чалабыз. Жакшылап аралаштырып. Андан соң алгач даярдалган электен өткөрүлгөн унду кошобуз. Ундун өлчөмү 400 мл. 400 грамм кечиресиздер. Эми кайрадан консистенциясы бирдей болгонго чейин чалабыз. Камырдын консистенциясы коюу каймактай болуу керек. Эгерде камырдын консистенциясы суюк болуп калса, анда оладий көтөрүлбөй калат. Ошондуктан биз мындай коюу консистенциядагы камыр жасакчыбыз. Жакшылап чалабыз. Ашкана содасы текше жайылыш керек, ошондой эле калган азыктар дагы. Көмөч казаныбыз дагы көмөчмөч кызыкалуу болуш керек. Бир аз оттон кошобуз да азыр жасай баштайбыз. Ашкана кошуу керек болот биз үчүн. Ушундай эле вилка. Оттун табын бир аз кошолу. Ысытаптыр. Болуш керек деп ойлойм, ушунчадан бир кашыктан салсак. Бисмилла. Отту бир аз кошо токшойбуз. Себеп дегенде бир аз жайыраак болуп атат оттун күчү. Тамам көтөрдүк. Көрүп турасыздар, анча жакшы зыйлы экен. Бир аз күтө туралы. Оладийни эртең мененки тамактанууда берүүгө сунуштайм. Себеп дегенде бул жеңил тамак десек болот. Эртең менен организмди көп кыйнабастан ушундай жеңил тамактар менен тамактанышыбыз керек.
Немесе келіңіздер кийинки оладьилерди күмүш казанга салалы. Колдон келсе, урматтуу көрөрмандар, ушундай чугундан жасалган көмөч казанга жасасаңыздар, ал дагы көп мааниге ээ да. Биринчиден текшизип, экинчиден тапты дагы көп убакытка чайнайт. Анда эмесе карап көрсөк астын. Кишинин четин бузулган. Мынакей. Мындай мына бышып атат. Оттун табын бир аз гана ичетип коелу. Бышырганда ушул бетинде кызыл ыртыч пайда болуш керек да. Ачык кызгылтым саргыч түс болгонго чейин бышыруу керек. Мынакей бөл ортосуна абдан жакшы көтөрүлүп жатат. Муну бир жагын дагы бир сыйгып алалы. Бир аз оттун табын дагы кичиртет экенбиз. Себеп дегенде чугун көмөч казаны ысык чыккандан кийин ал ысыкты көп убакытка чейин кармайт. Мынакей абдан жакшы кооз жана жагымдуу жыттан чыгып жатат. Мына ар бир үйдө ун, өсүмдүк май, кефир бар болсо керек. Ал мынакей ушундай кылып таңкы тамакка жасасаңыздар болот. Мына нерсе даяр болуп калды. Биринчи партияны чыгарсак. Мынакей көрдүңүздөр. Абдан жакшы көтөрүлдү. Ушундай эле жаңы элеки көргөндөй ыкмадан бышырасыздар. Анда эмесе өчүрүп мынакей бир адамга 3 таанадан берсек болот. Алгачта тарелкабызга 3 таанадан салабыз. Ошондой эле каардандарга берип жаткандын алдында жанына каймак салып беребиз. Анда эмесе урматтуу көрөрмандар, мынакей оладьибиз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу